Angliya tuğanlar La Manche dengizi. Fransiya men Angliyanın ortasında tuğanlar. Uşul жерден Angliçanlar Napoleon'u da Hitler'i de toxtatıp turgan. Angliyanı bilesizler. Deniz flotu öte күчтүү болгон. Uşul жерler. Assalamu aleykum tuğanlar. Sizler men Janatbek tuğanlar. Angliyadan көрсөтүп жатабыз. Ушул иш ферма туғандар бүгүн ушул иштеген жерлерибиз, жашаган жерлер анан кийин болсо айлыктар кандай болот, шаарды көрсөтүп беребиз сиздерге. Тип мындайча айтканда обзор кылабыз туғандар. Биз менен болуп мындай жирный лайктарды коюп, видео менен бөлүшүп туруңуздар. Андай болсо туғандар, биз баштадык. Бисмилла. Шаарындабыз. Шаарында бул айтыштар боюнча мындай серкифтар көрүп турасыңар. Көп үйлөрүнү мындай стандарт менен курулган. Ушул серкифтарынан өтүп кетпеш керек экен. Ушундай өзү курулган жерлер, мындай айылдар, мындай сарык домдор бар туганда. Ушул бой серкифтиктен өтүп кетпеш керек экен. Ошого баары маслашып курулган экен. Братан 4 жылдан бери келем. Братан кайсыл жерден болосуз? Ассаламу алейкум. Кыргызстандын Нарын областынан болом, Жумгал. Ассаламу алейкум. Жол жактан болот экен туганда. 4-жыл иштеп жатам дейт. Onlar мына жакта биз морянын четине кетип жатабыз. Мына мына дарактарды карасаңыздар, бул кинодогудай. Ана моминт булар да ороп коет экен, бар жоктучу. Неге ороп коет деп ойлойсуздар? Бул бизде Кыргызстанда жок болуп кетип атпайбы? Кыргол, кекелек, эмелер. Но братан бизди алып жүрөт тугандар. Жок болуп баратат. А буларда бар жок бар экен. Кекелек, кийик. Даже bir чымчыгын атып койсоңуздар 1000 фунт. Бул деген 113 миң, 114 миң сомдой штрафы бар экен тугандар. Аз баарын тартып сиздерге көрсөтөбүз. Тугандар, дагы бир айта кетчү нерсе. Азыр жолду байкадык. Эгер жолдо машина келип аткан болсо, жолдун четине өтсөңүз, обязательно колуну көтөрүп же башыны менен эметип рахмат айтат экен. Азыр биз сиздерге аны машина келсе көрсөтөбүз. Неге айтат десе, буларда ошондой экен. Ар бир эмесинде thank you, рахмат. Кечиресиз, рахмат. Бизде билесиздер, кыргыздар рахмат айтыш эң кыйын нерсе болот. Аз мындай секейин карасаңыздар болот. Жол чекесине мындай чыкканда, мына баары колуну көтөрүп өтөт экен, бирок негизи базар жок эй. Рахмат, жол бердиңер дегендей кылыпчы. Бул жак ушундай парк. Мына. Анан булар мындай жолдору бар жок. Тоору жакшы экен. Кыргызстанда деле курулуп жатат, мындай логистика, туристтик жерлерге барган, логистика өтө сонун туганда. Ушундай экен. Буюрса дагы тартабыз. Выходнойлор туганда. Выходнойлор. Мына тугандар. Типа байгерлер. Çocukları karağınızda. Uyday çocuklar ekan. Sizler ne ekan bular? Malumat qatarib qo'ysin. Tarix emeler ekan tuğanlar. Mol daraxtlarını qarasangiz, 1-200 yıl bardır ha bularga da. Mana tuğanlar. Bunlardan geldik. Океандын boyuna. No. Bedeni gülдөр eкен, bu жакта мындай кызыл болот экен. А мыналар болсо май деп тугандар. Сарыкты. No. На океаны. Пляж. Мына көрүп турасыңар. Мына жакта дегиле бар жогу. Өнүккөн экен, жанагында шамал көп болгончо шамалдан боло турган, төг ала турган эмелер. Анан бул жер La Manche болот тугандар. Айта кетели, La Manche билесиздер. Англия менен Франциянын ортосундагы жер. Ушул жерге жер үчүн өтө чоң согуштар болгон, билесиздер, эсиңизде болсо, Наполеон Бонапарт согушкан.
Gitler de ошол жерден келип кайтып кеткен да. Эми бул жерде эмес, нары Франция жагында. Бул жакта Аллахтын насип этип мына биздин кыргыздар да келди да, туугандар. Лайктарды басып туруңуздар. Бул жака келиш же башка жөнүндө маалыматтар мына email турат, Instagram деп. Ошол жака өтсөңүздөр, Instagramдан колдон келишинче айтып беребиз. Ал бул жактан баргандан кийин каравандарды да көрсөтөбүз, жашаган жерлерди, шарттарды эми туугандар. Мына ушундай туугандар. Бүгүн эс алуу. Аба ырай көргөнүңөрдөй өтө тез алмашып турат экен. Анан постоянно көрөм десеңиздер туугандар, караван эмелерди көрсөтөбүз. Бул Кимов 37 деп турат. Мына көргөнүңүздөр. Ошого кайрылсаңыздар боло берет туугандар. Англиясы да шул экен, кыргыз эли мына Англия туугандар. Чочкалар караңыздар туугандар. Бугул эле жеп жаман сасыйт экен. Бирок бир торпоктой эле бар экен, бирок жаман чоң экен. Россияда да мындай чоңуну көрбөдүм эле.